Акыркы жылдары Өзбек Республикасы менен Кыргызстан мамлекетинин арасында айыл чарба, өнөр жай, маданият, достук багытында байланыштар жогорку деңгээлде болуп келсе, ал эми эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү эгемен элдердин чек ара тилкелерин кайтаруу менен бирдикте эки тараптын ортосунда спорттук мелдештерди да байма-бай өткөзүп келишет. Бүгүн кичи футбол оюну боюнча достук мелдешине катышуу үчүн Өзбек Республикасынын Андижан, Фергана, Наманган облустарынын чек ара кызматынын өкүлдөрү Жалалабад облусунун Сузак районунун аймагында жайгашкан Беговат өткөрүү пунктуна келишти. Булак деген бар. Өргөн барабыз. Азыр чыгардык, жакында бир спонсор таап атабыз. Жакшы Жолугушуунун жүрүшүндө Өзбекстандык чек ара кызматынын өкүлдөрүнө кыргызстандык кесиптештери атагы алам алкагына таанымал айтылуу Жалалабад санаториясын тааныштырышты. Кичи футбол кыярмандары чыдамсыздык менен күткөн достук мелдешинин ачылыш аземи да башталды. Ага эки өлкөнүн чек ара кызматынын жетектөөчү адистери жана бийлик өкүлдөрү күбө болушту. Azadlık uçurda önümüzdeki birbirimizle bulunmamı dostluk işçiler en birinci işçiler destekliyoruz. Sebebi geçenleri çakmaklarına iki restoran prezidentlerimiz Cumhurbaşkanı devletlerine taşıyan yolculuk oldu. Bu yolculukta 20'den aşağı şunlar biz Kırgızistan'dan Özbekistan'dan özel işçilerden koyuşuldu. Bu bir toplantı futbol oynayacak şartlar bu sporttu kütülerde şu kütülü komandalary Мен бүгүн айрыкча кыргызстандык кесиптештеримди куттуктап кетемин. Бизди өтө жогорку деңгээлде тосуп алгандыгы үчүн. Мындай достук жолугушуулар мындан арыда такай өтүп турат деген ишеничтемин. Өзбекстандын Андижан, Наманган, Фергана, ошондой эле өлкөбүздүн түштүк аймагында жайгашкан Ош жана Жалалабад облустарынын чек ара кызматкерлеринин ортосундагы кичи футболдук таймашта бул күнү баш байгени Жалалабад облусунун чек ара заставасынын жетекчилеринен түзүлгөн команда жеңип алды. Экинчи орунду Өзбек Республикасынын Коргон Төпө райондук чек ара участкасынын командасы ээледи. Футбол бул өзү бүйүр ызыткан, бир орунда турбай кыймыл аракетти талап кылган оюн болгондуктан биз чек арачылар ар дайым күжүрмөн даярдыкта кыймыл аракетте болгондуктан ушул футбол түрүн тандаганбыз. Буга чейинки иш-чаралар көп эле өтүп турат. Бунун астында жана сөзүндө чек ара өкүлү белгилеп кетти. Өзбек Республикасы тарабында болгон эле эми бүгүн биздин кереметтүү Жалалабад шаарында Өзбек чек ара өкүлдөрүн тосудабыз. Белгилеп кетчү жагдай, буга чейин мындай мелдештер өткөн жылдын күз айларында Өзбек Республикасынын Ханабад шаарында болуп өткөн. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Жалалабад шаары.